Себеби ошол биринчи жолу медиация боюнча укканымда мен бул реальный нерсе эмес го деп ойлогом да. Себеби биз буга чейин эле ошол чек арага жайгашкан айылда жашагандыгым үчүн мындай чатактар байма бай болуп турган чечилүү процедураларга дагы эле биз катышып жүргөн экенбиз, бирок билген эмесмин. Чатакташкан элдердин ортосунда бул долбоор эң учурталабы деп ойлодум. Ошон үчүн ушул жака өзүм салымымды кошконго аракетимди кылдым. Азыркы учурда ушул ынтымактуу жашоо долбоору боюнча биринчи этабында окуудан өтүп, сертификаттарыбызды алып, бүгүнкү күндө алгылыктуу иштер жүрүп атат. Азыркы учурда ошол ынтымактуу жашоо долбоорунун экинчи этабы бул массовый элдер менен чатакташкан элдер менен иш алып баруу жөнүндө окуу курсунан өтүп атат. Буюрса бул өлкөнүн өнүгүшү үчүн кошкон салымым болот деп эсептейм. Себеби ар бир адамдын жашоосунда өйдө ылдый болуп турат экен, чатакташкан маселелер жаралып турат экен. Ошон үчүн ошол маселелерге өзүмдүн салымымды кошуп, өлкөнүн өнүгүүсүнө салымымды кошуп